Бир кылымга жакын убакыттан бери мамлекеттик маанидеги керектүү документтерди сактап келген ишканада ар бир доордун өткөн тарыхын камтыган кагаздар бар. Кандай гана учур болбосун, документтин түп нускасы менен салыштырууга келгенде архивдик материалдар гана далил боло алат. Касым Тыныстанов, Иманалы Айдарбеков, биздин Жусуп Абдрахманов, ошондой эле биринчи мамлекеттик түптөөчүлөрдүн өздүк делолору сакталат. Ушул мезгилде баягы партиянын документтери эмес, азыр жана саясий партиялар, саясий уюмдар жанагы өздүк личный өздүк баягы архивдердин баарын бизге өткөрүп жатышат. Азыркы мезгилде биздин архивде 500 миңден ашык документтер сакталып турат. Бул жерде сакталган документтер башка эч бир жерде жок. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлердин жеке ишмердүүлүгү жана өлкөнүн калыптануу жолундагы тарыхый кагаздардын баары бир жерде сакталуу. Бюронун протоколдору, анан секретариат, ошолордун анан перепискалар. Ошентип бизде анан личный делолор. Өздүк делолордон бизде жанагы кой ташта атылып кеткен, 37-жылы атылып кетип, анан кийин кой таштан кийин чоң таштан да болду сөөктөр, ошолордун 137 кишинин бизде өздүк эмелери бар, документтери. Архив кызматында атайын окурмандар үчүн зал бар. Ал жерге илимий чөйрөдө алектенгендер жана чет элдик изилдөөчүлөр келип, илимий эмгектерин жазып, керектүү маалыматтарды алып турушат. Азыркы мезгилде 50-жылдардагы Коммунисттер партиясынын документтерин санариптен өткөрүп, бирдиктүү электрондук базага киргизип, киргизүү иштерин улантылып жатат. Бул жумуш документтерди керектүү маалыматтарды тез арада издеп колдонууга өтө ыңгайлуу болот да. Азыр кытапта архивдик кызматта санариптештирүү этабы жүрүүдө. Адистер керектүү документтердин баарын бириктирип, электрондук фонддун тизмегине киргизип жатышат. Бул андагы баалуу кагаздардын өмүрүн узартып, дагы көп жылдык архив катары сакталышын шарттайт. Элиза Нурматова, Айсен Турабыкеев, Фалато 24.